3 март күнү Сузак районуна караштуу Ворошилов айылында көкбөрү спорт оюну болду эле. Ал жерде эки жактан келген көп багы палван ошол спорт оюнуна күйөрмандар келип ошол жерде улак тартыш башталган эле. Улак тартыш болуп тартышып келе айтып каналдын боюнда электрический зым үзүлүп калган экен. Ошо улак тартыш болуп келе айтып арасынан Мавлян Кулукубаныч деген бала ошол токко чалынып, урулуп, аты сразу ошол жерде мүрт кетти да. Ошол мезгилде как раз мен дагы ошол спорт көкбөрү оюнуна өтө күйөрман дайыма барып, такай барып, ошол жерге катышып жүрдүм эле. Бул жолу дагы барганым рас болгон экен. Себеби дегенде ал жерде өзүңүздөр билесиздер, врачтардан чан деле барышат да. Мен барып калган экенмин. Аты сразу мүртү өлдү, өзү ток тартып, шок абалына түшүп калды да. Шок абалына түшкөндө бул дыханиясы, ошондой эле жүрөк системасы, жүрөгү токтоп калган учурда мен барып ал жерде ошол биздин медициналык жардам көрсөттүм шашылыш иретинде. Жүрөгүнө непрямой массаж сердца, ошондой эле рот кылып мероприятия жүргүздүм. Жүргүзгөндөн кийин бир аз эсине келди. Биз алгач эле сразу ошол жерде топуракка көмдүк аны. Топуракка көмүп, ошондон кийин анан теги медициналык дагы жардамдарды көрсөтүп, машинеге салып, мени реанимационный отделениега, областной клинический больницага алып келдим. Бул жерге келейтканда дагы, жолдо келейтканда дагы врачтарга звонить этип айтып, азыр ушундай оору алып кетип атам, өтө оор абалдагы деп. Келдик, бардык биздин врачтар күтүп турушкан экен. Келгенде эле сразу медициналык дагы жардамды уланттык. Ошо медициналык жардамды өз убагында баягы колдонгонубуз үчүн, жардам бергендигибиздин натыйжасында биз бул баланы аман алып калдык. Ат жөнүндө айтсак, аттын атасы Сарат Темирбек деген аты эле. Ал атты ушу палбан чаап жүргөн. Ошол аттын баласы экен, ады экасы жаңы чабылып аткан. Ошо Темирбектин атынын баласы. Эми $20,000 да ашык ат болушу мүмкүн болчу. Эми жаңы чабылып атканда, аны келечек көрсөтөт болчу. Азыр аны биз эми өлүп калганда мындай дей беребиз да. Бирок андан да ашып кеткен болчу. $50,000 ат болушу мүмкүн болчу. Атасы ошондо ат болгон. Бул аттын атасы. Ошол атасын да ушу палбан бала кумба чаап жүргөн. Улакка барганбыз. Аламан улак болчу. Ошо Ворошиловдо болгон Ташбулак айыл өкмөтүндө. Абдулла деген ажы улак берген, бизди чакырган, барганбыз. Улак жакшы болуп аткан. Жамгыр жаап аткан, мен келбейм десем, телефонума сообщение бар болгон экен. Күн ашылып кетет. Анан келип калдым эле. Мен барганда эле ошол жерде столбаларды көргөм. Ошол жерде балдарга айткам, мына столбалар жаман экен деп. Аны столбадан нарыкта чаап атканбыз. Сүрүлүп ошол жерге келип калдык. Ошол мен өзүм лотокко түшүп кеткен экенмин. Түшүп кеткенден кийин эчтекени билбейм, сезбей калыптым. Бул жерде мен эч кимди күнөөлөбөйм мен. Күнөө ошо электриктерде күнөө. Электриктер акчаны алышты билет, ошол Ташбулак айыл өкмөтү болбосо шаарга карайт. Мен өзүм турган жер, биз эми карапайым элбиз. Өзүм турган жер, мен бир адырда турам. Ошол жерге дагы тагына столпа орнотуп, мен өзүм жакшынакай кылып курдурганмын. Андай дагы эмес экен, мен ошол улакка чейин көргөм ал жерди. Айткам балдарга, мына столпа жаман экен деп. Билбей калыптым, столп зым ушу менин үстүмө түшүп калыптыр. Үстүмө мындай болуп.
бир Алла колдогон кандай кылып чыгып кеткенин айтып атышат. Колуңан түртүп жүргенсиң колдорум күйүп калыптыр. Билбейм, эчтекени сезбей калыптым да.